Тилекке каршы Атамбаев өзүнүн бир дүйнөсүндө жашап, элдин баарысы келесо деп ойлогондой сезим пайда болот да ошол жыйындан кийинчи. Баягы эле бир баягы бешөрдөктөй болгон бир сезимдер пайда болду. Баягы эле бир эмоция калтырмай, анан баарысы өзүнөн башкасы же өзүнүн жакындарынан башкасы баарысы бир эмелерде болбогон кишилер, элге да касылган эч ким унута элек. Мисалы, Совет доорунда биринчи мамлекетте биринчи лицо эмес, министр, губернатор, райондун жетекчиси мыкка чейин далилдеп, мына ушул акча мояктан келди, мен өзүм таптым же балам тапты деп элге далилдеп ушинтип айтып берип турчу. Бир мыкка чейин. А бул жерде эгер ошондой кыйын болсо, элге дагы далилдеп чыксын, канча материал кетти, канча мык кетти, канча тиги жыгач кетти, ошонун баарысы ким төлөдү, счеттордун баарысын көрсөтсүн элге. Эгерде мен ошончолук мен апапакаймын деп ойлосо. Эл азыр менин оюмча саясий деңгээл абдан өскөн. Ушу эл деги эле бийликтегилерге мындай өтө кооптонуп, мындай ишенбестик менен карап турат. Бул өзгөчө Атамбаевдин президент болгон мезгилде аябай өнүгүп кетти. Анткени ушак айыңдар, калптар, жана интригалар бийликте күчөп кетпеди. Ошол себептен баягы кандай деңгээлде саясатчы айтпасын, кандай сөз болбосун. Жакшы сөз болобу, жаман сөздү аны ошого ишенсе болобу же болбойбу деп мындай кооптонуп, шектенип карап турат, ошону талдашат. Ошол себептен бүгүн элде эч ким алдай албайт. Негизги саясатчынын негизги бети, негизги багыты бүгүн калп айтпай, чындыкты айтып, адилеттүү саясат жүргүзсө, ошондо элибиз ынанат, ошондо элибиз ишенет.